Ушинтип Кокосаки оорусу менен ооруп калдык. Аябай жаман оору экен. 3 күн оорудук. 3 күн дегенде анан айыктык. Азыр балдардын баары ушинтип ооруп жатыптыр. Буттарына анан колдоруна чыгып кетет экен. Оозунун ичине да чыгып кетет экен. Колдоруна, буттарына, анан оозунун ичине чыгып кетет экен. Өлө кыйналды. Байкуш балам анан бир жума дегенде өзүбүзгө согон болуп келип айыгып базарды көздөй жөнөдүк. Чыргап штативим жок болчу. Видео тарткандан бери ушу штативге жете албай жүрдүм эле. Мына жетип алып аябай сүйүнүп, тим эле алып атып аябай сүйүндүм. Эми күндө тим эле видео тартып силерди тажатпасам. Тамагыбызды ичип алып чыксак эле жаан тим эле төгүп атыптыр. Ушундай да кычайт бирок мага өлө жагат ушундай погода. Просто балдарым жанымда болгонго эле бир аз суу болуп калбасын деп базардын ичинде кыдырып жүрө бердик. Анан үйгө келип алып баламдын ушунун чачын алып таштадым. Кээ бир парикмахерлерге караганда мен аябай жакшы алат экенмин. Анткени бир жолу барып 600 сомго чачын алдырганбыз бир барбершопко кирип. Анан мага жаккан эмес, көңүлүм аябай начар алып койгон. Анан бунусун да эми өзүм эле алайынчы деп өзүм эле ушинтип алып таштадым. Мына ошондой болду деп кошуналарымдын баары айтты. Арзандын тузу татбайт деген сөзгө мен көп кошулбайм. Анткени ошол кымбатыраак алдыралы деп 600 сомго алдырсак аябай начар алып таштаган. Анан мейли деп келе берип үйдөн дагы өзүм кыркып тегиздеп алгам. Анан кээ бир жерден мисалы 200 сомго алса деле өлө ошондой алып беришет. Анан ошон үчүн айтып жатам, арзандын тузу татбайт деген сөзгө кошулбайм деп. Анан мындан кийин өзүм эле үйдөн алып коеюнчу деп ушинтип шумдук деле окшоштура албайм, бирок ушинтип алып койдум. Сүйгөнүм тиякта үй салып такыр бошобой жатат. Ушул удалителибиз бузулуп калып аябай керек болду мага колдонгонгочу. Анан сүйгөнүм да бошобой атса анан өзүм эле оңдоюн да ары бери ушинтип чечип туруп эле оңой экен. Чечип туруп арыдан бери жасап салдым. Анан иштетип көрсөм тогурган жок, буусу арылган жок, баары жакшы. Анысын видеого тартпай калыптырмын. Видеолорум жакса лайктан басып, комментарий жазып, анан катталганды унутпагыла, обязательно катталгыла. Дагы сонун видеолор болот.